Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Айнур кандайсыз? Саламатсыздарбы? Эфир сакталат. Азыр Айнурга деген эже менен эмеге чыгабыз, эфирге чыгабыз. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Эсиңиз жакшы эже? Жакшы, шүгүр буюрса. Мен ошо Кандай биринчи кыласыздар? жолу прямой эфирге чыгып атам. Анан Куттуктайм эже. рахмат. Эмени айтайын дедим да, просто өзүмдүн результаттарымды кичине бөлүшкүм келди да. Мен деген баарыңыздарга салам, жалпы салам. Менин сиздин сабагыңызга катышканыма где-то бир 2 айга жакындап калды. То есть Бишкектен окугам. Бир жумалык 7 күндүк окууну. Анан андан бери ошо заниматься этип эле жүрөм да. То есть медитация жасапчы. Анан менде мындай заметный бир результаттарым эме болду да. Чачым түшпөй калды. Баарынан эң биринчи аябай заметно болгону ошол чачым түшпөй калды да. Антпесе абдан аябай түшчү эле да. Анан лечебный шампуньдарды колдондум, эч кандай эчтеке жардам берген жок окшойт. Анан вот после медитации кадимкисиндей эле манча түшөт. Это естественно деп эметем, а мурдагыдан абдан мындай жакшы жыйынтык болуп атат деп айтсам болот да. То есть бир, допустим, бир 3төн 1 бөлүгү эле түшүп калды да азырчы. Это нормально. Бул деген түшүп туруш керек болуп турган, процесс ошондой болуш керек да. Анан весим түшүп атат кадимкисиндей. И мурда деген 66-67 килограмм болгондо уже өзүмдү аябай оор сезе берчимин да. Азыр уже 59-60 ушундай болуп атат да. Анан да бир заметный нерсе, кечкисин вообще тамак жегим келбейт. Өзүнөн өзү эле кадимкисиндей эле тамак жегим келбей калды да. Түшкүсүн кадимкидей эле обед кылам, анан кечинде бир, скажем, күгүмдө тамак жебей эле коюш керек, желательно деп айтып атпайбызбы? А бирок мен өзүмдү өзүм заставлять эткен жокмун вообще. Организм өзү эле мындай кандайдыр бир өзү эле ушундай эметти да, кечкисин вообще тяга жок тамаккачы. И өзүмдү аябай жакшы жеңил сезем. Анан эртең мененкисин өзүм эле ошо башында сразу болгон жок ал нерсе. Постепенно болду да, эртең менен эле өзүм бир 5-5:30 будильниксиз эле ушундай эле туруп калдым да. Анан кандайдыр бир эмеге уже медитацияны эстегенде резко туруп кетем да. А мурда мен аябай окуучу болчумун негизичи. Анан бул медитациячы на самом деле аябай уникальный нерсе экен. Муну деген акырындап келе турган нерсе экен да. Башында мен просто айта турган могу биздин эфирдеги бардык биздин жарандарга айта турган кеңешим, бул нерсени деген башында көрүп, угуп, это не сразу болот экен. Просто эле бул жерде эрк керек экен, терпение керек экен. Акырындап болот экен да. Бардык нерсе акырындап келет экен. Анан просто эле башындагыны жанагы түз отурганды абдан жакшы үйрөнүп алыш керек экен. Дышат эткенде жакшы үйрөнүш керек экен, и все. Анан деле жанагы айтып атпайбы, теги медитация убагында кантип токтотом дегенде, аны да жасабай эле койгула, жөн эле дышат этип, эмени омуртканы түз алып элечи, ошо по правилам эле жасай берсек, акырындап өзү келе берет экен ошол нерсечи. То есть это на самом деле терпение керек экен, сабырдуулук керек экен, анан деле акырын өзү кете берет экен. Менин мына азыр түшүнүгүм, то есть не то что түшүнүгүм, мындай азыркы менин положением ушундай да. На самом деле азыр мен аябай жакшы көрөм медитацияны, бирок эртең мененкисин эле жасайм да. Почему-то у меня такое желание, эртең мененкисин эле жасап атам да. И пока ушундай. Мен ушуну аябай бир комментарий жазсам что-то эметилген жок окшойт, ушул просто ушу прямой эфирге бир чыгып көрөйүнчү дедим. Анан чындыгында биринчи жолу чыгып атам. Вот баарыңыздарга мындай бир буга деле ашык акылдын кереги жок экен.
бул сиздин деле чындыгында эле сиздин эле по правилам эле жасай берсек элечи, ушундай бир жанагындай чоң результаттарды күтпөшүбүз керек экен. Мен айтайын дегеним, могу эле доктор Өмүрбек сиздин эмеңизди эле по правилам эле аткара берсек, ошол нерсе дагы көп жыйынтыктар келет болуш керек деп ойлойм, но аны деле күткөн жерим жок. То есть акырын эле жасай бериш керек экен. То есть самый главный деген по правилам, ошол правиланы эле үйрөнүп алыш керек экен. Дем алганды, анан отурганды үйрөнүп эле бүттү. Жасай эле бериш керек экен да. Анан эле ошол түшүнүк дагы акырындап, бирок мындай могу информацияларды, сиздин жана баракчаңыздагы нерселерди мындай угуп туруш керек экен. Мындай информацияны ала берсе, это мындай эме экен да, это не лишнее да. А сразу бардык нерсе башында да толгон токой суроолор мындай келе берет оюңа. Бирок мен түшүндүм, что лишний нерсенин кереги жок. Эме практика эле кыла берличи дегендечи. Мен ошол эле эме менен келатам да, темп менен келатам да. Анан өзүмдү да баламды ойлоп аябай переживать эте берчүмүн. Ал ошонум да жоголду. Мен анткени ошо Алла Таалага тапшырып койдум деп да мындай громко айткым келбейт. Ошол нерсе да акырындап болду да. Мындай бир ички туюм менен тапшырган сыяктуу болдум да. А биз деген сыртыбыздан тиги эле бул эле ал чындыгында эле болбогон кеп экен. Бир жан дүйнө менен эле, жан дүйнө менен эле бир ички туюң менен эле бир ооба бысмылдатып эле Аллага тапшырып коюу деген ошол нерсе дагы акырындап келет экен да. Это не сразу, оказывается. Мына мен ошо 2 айга жакындаганга чейин, 2 айга жакындап калды, ошол результаттарым ушундай да. То есть мен ошо дагы эле айтайын, ошо результат болот деп да күткөн жокмун. Ден соолугумдан болсо да обострение болду окшойт. Мындай сөөк сактарым ооруду, андай нерселер болду да. Анан эми Кудайым буйрса дагы талыкпастан дагы жасай берем. Мага аябай жакты, прям ушунчалык жакты. Чындыгында уникальный нерсе экен на самом деле. Анан баягы ушундай прямой эфирлерди, информацияларды, ушу сиздин эмелериңизди угуп туруш керек экен да. Мисалы бир угуп коюп эле анан кайра токтотуп койгон дагы ал кичине азыраак болот экен. Анткени бизге башка информация мага чалып калышты окшойт. Ушуларды айткым келип атайын чыктым. Анан чындыгында Аллам ыраазы болсун. Өмүрүңүз узун болсун, ушундай сонун нерсени Кыргызстанга жайылтып, ичинде коом тазалансачы, биз тазалансак коом тазаланат, анан жашообуз жакшы болот дегендеги нерсе да. Анан мен ыраазычылыгымды гана аябай билдиргим келет. Ден соолугуңуз болсун. Ишиңизге ийгилик каалайм. Эми сиз эме кылайын, эми сиздин сөздөрүңүзгө комментарий айтайын эме кичине. Сиз мен бирөө болмоюнча сүйлөйм да, билесиз го? Ооба. Анан бирөө суроо берип, эме болсо, эже тамакты аз ичип калдым деп атпайбы? Неге дегенде, эгосу көп адамда эго көп болгондо только хочу, тамак, сүйүү, секс, жана башка ушундай нерселерге только хочу боло берет да. Жана көптөгөн нерселерге, толтурган нерселерге. Адамдын эгосы семирип кеткенде, адам кийимге тойбой калат. Кийимге тойбойт, алтынга тойбой калат, комфортко тойбой калат. Только ошол мактоого тойбой калат. Кыскасы ушундай страшный нерселер көп болот да адамдачы. Качан адамдын эгосу сиз айтып атпайсызбы, акырындык менен депчи, бул акырындык менен кете турган нерсе. Анан адамдын эгосу көп киши келип туруп эле эго деген эмне? Сразу эле космоско жетиш керек. Бул андай болбойт. Бул жерде организм мындай өзү эле түшүнүк өзү эле келип калды эже мындай. Сиз эчтекени кылбайды, көп нерсени түшүнүп калдыңызбы? Баягы сабакты окуп баштаганда башында медитацияда отурдук. Эмне десеңиз ошонун баарын жасадык, мисалы үчүн андан кийин эле жасай бергиле. Мен ошол правила менен эле кете бердим да.
эч нерседе күтпөгөнгө аракет кылдым. То есть по правилам эле кете бердим. Анан деле өзүнөн өзү эле бирдеке болуп эле акырын келе берет экен да. Ошонусу аябай жакты да. келет. Да. Анан бул медитациянын бир жакшы жери даанышмандык алып келет адам. Эч кандай китеп окубай эле, бирөөнү туурабай эле, YouTube, телевизор көрбөй эле адам даанышмандыкка келип калат эгер медитацияны туура жасаса. Билбеген, өмүр бою издеп жүргөн нерсенин баары келет медитацияда. Ошол жери бар. Анан баягы сөөктөрүм ооруп атпайсызбы? Бул жерде биз сиздерге медитациянын бир 5тен 1 бөлүгүн бердик. 5тен 1 бөлүгүн. Анан бул жерде мурда мен илгери бир больница ачканбыз. Больница ачып, ошол жерден элдерди күнүнө 5 саат, 8 саатка маштырчубуз. Анан бир 15 киши келсе, ошонун бир 10-у кулап калчу. Обострение берип. Көтөрө албай. Бияктан бирөөнүн ичи өтүп аткан, бирөө кусуп аткан, бирөө стресске түшүп аткан. Эгер медитацияны мындай көбүрөөк өлчөмдө берилгенде, ошондой эмелер болот. Азыр биз дозаны азайтып эле атабыз. Дозаны азайтып эле. Эми Кудайым буйрса, могу баш аякты жыйып алып туруп, муну аябай чоң программа катары эле коебуз. Программа катары эле коебуз да. Анан күтүү деп атпайбызбы? Бул күтүү, бул эго болот. Эгосу бар адам дайыма бирөөдөн жакшы сөз күтөт. Эн атасынан жакшы күтөт, күйөөсүнөн, аялынан жакшы сөз күтөт, сүйгөнүнөн жакшы сөз күтөт. Бул эгонун тамагы да. Анан мындай күтүү бар жерде, желание бар жерде эч кандай иш жок. Ошон үчүн баягы аракет кылган адам эле жеңе берет да. Аракет кылган адам жеңет. Ошол биздин аракетибиз элечи, медитация эле жасап. Только аракет. Жасай элебеш керек, башканын кереги жок. Азыр могу силердин көп нерсени айтып башыңарды оорутсам болот, бирок бесполезно. Бесполезно. Азыр умственный эпидемия деп коет. Бул страшный нерсе. Адамды могу биздин коомду умственный эпидемия кылып кеткен. Бул китепти окуйбуз, тиги китепти окуйбуз, адамдын башы таш болуп калат. Мындан өткөн азап жок. Анан ошентип отуруп мозговой понос болобуз. Страшный нерсе. Адам өзүн таппай калат. Бул дүйнөнүн кызыгы кетип калат. Ошон үчүн бул жерден жаза бергенде дагы кызык жери. Могу бизде кээ бир апалар жазайт. Апалар жазаганда балдар ооруп баштайт, кыздар ооруп баштайт, кызык жери. Анткени энедеги программа жаман нерсе болсо, жакшы нерсе болсо, ошол балага өтөт, кызына болобу, балага өтөт. Бизде ошондой болса, кечирип коюңуз. Айтып. Менде ошондой болбоду. Мен тишим ооруп, даже уже удалить эттирдим. Эмеге леченияга не подлежит деди. А именно в это время баламдыкы да ошентип атпайбы? Анан ал дагы удалить этип атпайбы? Эми антпесе ал зарубежде алыс жакта да. Анан ошо эне менен баланыкы аябай связан болот турбайбы, көрсөчү. Аябай. Анан ошол үчүн деген баягы помните, мен сизге кайрылып айтпадым беле, тең ушундай бир баламдын эмесин кандай кылсам болот, ал да окуса болот эле деп мен аябай баягы эне катары жанталашабыз го. Анан я помню, сиз айткансыз, кереги жок сизге депчи. Балаңызга вообще каратыр болбой эле, сиз өзүңүз тазалансаңыз, балаңыз кошо тазаланат депчи. Кудайыма шүгүр, точно ошондой эле картина болуп атат да, буюрса. Да. Анткени энедеги программа, мисалы ушу баламдын иши оңолбой атат. Анан мындай тигиндей деген терс ойлор ошол прямой балдарга мишеметип турат. Анан баягы баланын иши оңолуп келсе эле ошол иштин эмне болот экен анан деп эле эне оюндан ошол нерсени басып таштайт. Баланын иши оңолбойт. Ошондой ой менен мы еще хуже делаем, оказывается. Туура. Анан ошо жана Аллага тапшырып коебуз, кой дегендеги ошол сөз турбайбы, көрсөчү. Анан биз Аллага тапшырганды билиш керек болот, маселеси билиш керек. Ошо мындай ал деле бир акырында сразу түшүнө албайт экенсиз анда элечи. Сразу түшүнүш мүмкүн эмес. Биз оюбуз менен Аллага тапшырып Кудай дей беребиз, бирок ал нерсе иштебейт.
Анткени бул мусулманчылыкта айтылат да, мен баягы 1000 жолу ла иляха иллаллах десең дейт, жүрөгүң бир жолу ла иляха иллаллах дейт деген жактар бар да. Ошон үчүн биз могу ум менен айыкканга, ум менен жетишкен бул бесполезно, жетишпейт эч нерсе. Ум вообще только бул мусор, талкалайт адам. Качан адам умдан айрылган ошол жерден керемет ошол жерден башталат. Кызык иштин баары ошол жерден башталат. Ошон үчүн бул жерде только медитация билиш керек, этаптарды билиш керек. Мына бул Айнур Эжебиздин бир жакшы жери биз менен сүйлөшүп, биз менен контактка чыгып, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп да бир сүйлөшүп турдук эже. Ошон үчүн бул эже сурап турду көп нерсени, ошон үчүн мындай алдыга жылып кетти. Анан көпчүлүктөр баягы мен билем, мен үйрөнүп алдым дейт, нар жактан тынчы берет алчы. Байыры мындай картаны мындай болот, тигиндей болот деп берип турган киши керек да. Аны берип коелу десек, ал мүмкүн эмес да, сразу эле ал мүмкүн эмес да, үйрөтө албайсың да аны. Ошон үчүн адамга мисалы бир литр суу иче турган болсо, биз 10 литрди бере албайбыз да. Ошон үчүн мындай торса менен берген жакшылык да. Торса менен берген жакшылык. Анан баягы сиз балам тиш оору дегендей, бизде андайлар аябай көп болот. Жакшылап жазаш керек. Жазбаса бесполезно. А жөн эле баягы доктор өмүрбөк медитация жасасын деген боюнча калып кала берет. Мен баягы өткөндө бир эже ооруган, бир эжени ичип өткөн экен, 3 бала ушун тең ичип өтүптү. Бир эженин жүрөгү ооруган экен, балдардын баардын жүрөгү оорупту. Бирөөнүн буттары ооруган, эми кыскасы бизде андай аябай көп. Ошон үчүн энеде эмне программа болсо бала өтөрөт. Мына жакында эле бир эженин баласы мындай бир нерсеге зависимость болуп калып чыга албай калган экен. Бизге келип лечение алып калды жакында эле. Бизге келип бир 15-20 күн машыкты. Баласы ошол нерсени таштап койду. Анткени себеби энеси ушу балам ошондон качан чыгат экен дегенди проблема катары бияка отуруп ошондой болот экен да. Анан ошол отуруп калгандан кийин ал баланы барып ошол ою баланы барып басып бергенден бала ошондой эненин баягы кармасынан бала кутула албайт. Ушу баламдын иши жүрүп кетер бекен, мындай болуп кетер бекен, тигиндей болуп кетер бекен деген жаман ой баланы прямой басып турат. Бул илимде, билимде далилденген. Да, ошондой да жайына коюп кой деген бир нерсе бар го, мындай ушундай бир айтып каласыз го, жайына койсоң деп. На самом деле жайына коюш керек экен да. А биз деген айтып коюшчу, мисалы айтып коюш жеңил. Мисалы мурдакы көз карашымда да айтып жок деп мен переживать эте берчүмүн да. Каждый немесин отчет алып, переживать этип, аны да кууратып, мен өзүм да куурата берчү экенмин да, көрсөчү. А сейчас анын баары тең мындай как-то кетти да, кадимкисиндей кетти. Ошол тревожность кетти кадимкидей. Анан мен Кудайыма ушунча ыраазымын, шүгүр кылам, ошол балам ушу канча болуп калды, бир ушу орозо убактан мурда баштады эле иши кичине ниет кылып жүрөт да, намаз кылыпчы. Но это тоже хорошо. Баары бир мындай лучший жагына баары бир мындай өзгөрдү да, ууду деп айтсам болот да. Билбейм, мындай улам эле айтканымдын баары тең төп келип атат да. Деп эле акырындап болсо да, акырындап. Бул нерсе акырындап болот экен. Просто эле по правилам эле жасай бериш керек экен, анан практика эле жасай бериш керек экен. Всё, башка жөн эле чындыгында эле жашай беришибиз керек экен да. Жөн эле, Кудайыма шүгүр, ыраазымын Кудайым деп эле жөн эле жашай беришибиз керек экен. Баардык нерсе өзү келет экен акырындап. Сиз айтмакчы, чындыгында эле организм ушундай бир уникальный нерсе окшойт да. Ушундай бир акырындап өзү эле бир тууралап
Мен да эмени айтайын деп атпадым эле, баса мен былтыр ковид менен ооругам да. На самом деле аябай катуу эле ооругам. Анан даамды жытты сезбей калгам. Мен сизге еще суроо бергем, ушул нерсе кандай болот десем, восстановиться дегенсиз да. Что теперь азыр дегенде, конечно, 100% эмес. Бирок мен замечаю да. Бирде чесноктун жыты тим эле бир шумдук болотчу да. Киевинин жыты ой ужас болотчу. Сейчас нормально жыттанып калды аларчы. Анан акырындап келип атат окшойт деп, аны да мына Кудайыма шүгүр деп ыраазы болуп атам да. То есть это ошондой бир жан талашып, ой андай мындай дебей, сабырдуулук менен эле медитация эле жасай бериш керек экен. Мен ушундай деп түшүнүк алдым. Вот ошону да ушундай биринчи деп чыккандагым да. Ошол. Өткөндө биринчи келиптир. Балдары Россиядан 4-5 баласы экен, Россияда келген вообще келбейт экен үйгө. Анан аларга баягы эме болуп эле таарынып, бизде, конечно, ат айтылбайт, аты келген клиенттер немелер айтылбайт, просто бирөө деп койгонго психологияда уруксат бар, атак мындай ачыкка жарыялап эме кылыш жок. Этика бар да. Анан ошо менен иштешип калдык. Балдарын күнөөдөйт, үйөсүн күнөөдөйт. Анан айттым, күнөөнүм бар сизде десем, түшүнгөн жок. Анан уже ход жок, барбаган жер калбаптыр. Анан биз менен иштешти. 15 күндөн кийин уже бир баласы келди Россиядан. 15 күндөн кийин. Уже бир айдан кийин экинчи баласы келди. Азыр балдар жанында жүрөт. Мүмкүн эфирди угуп атышы мүмкүн. Неге дегенде, аял кишиде терс энергия көбөйүп кеткенде, ой басып калганда, балдары, үйөсү, баардык нерсе качып баштайт аял. Бул аял деген очок да, очок. Анан аял киши тазаланганда, кимде эт таштап кетсе, башка аял алып алса, медитация кылып берсеңер, баары келет деп кой. Это точно. Бизде аябай көп андай, аябай. Баягы мен деле мурда эркектердин баарын күнөөлөп жүрчүмүн, 5 баласы менен, 3 баласы менен таштап кетиптир. Анан ушундай балдар турса ушунча эмнеге таштап кетет деп көрсө, аял кишиде акыл көбөйүп кеткенде качып баштайт экен да. Качып баштайт. Бул аябай уникальный. Баягы бир арык кыз бар эле го бизде. Айпер. Постоянно жасай, постоянно жүрөт ошол, ар бир немеде көрүп калам мен. Айсулунун бутунда экзема бар болчу. 2011-жылдан бери экзема бар болчу. Экзема да эме да, оңой оор эмес да дагы. Ошол жары болуп кетет го. Ошол бизге уже элдер бир эле, сиз мына бир эле жолу катышып кеттиңиз да бизге. Ал бизге 6 жол катышты. Ал 6 жол катышты. Ош жакта да жүрөт. Силер каякта жүрсөңөр, ошол жакта болуп атты да. Оштон 2 жол катышты, Бишкектен 3-4 жол катышты, Суу-Самырга барды. Молодец. Ден соолук болсун. Ошол бир айдын ичинде бутундагы экзема тазайып кетти. Вот. Бир айдын ичинде экзема тазайып кетти. Бул жерден биз айыптырабыз дебейбиз. Организм ичи айтканда ушунчалык уникальный нерсе. Да. Баягы биздики ойдун нерсе менен ой көбөйүп кеткенде, ой көбөйүп адамда. Не болот? Адамды уулайт. Анан ууланган ойдон анан адам ооруйт да. Качан адамдан баягы ойлор алыстап, ойлор кетип баштаганда, уже адамга жарык. Адамдын жан дүйнөсү жарыктанып баштайт. Качан адамдын жан дүйнөсү жарыктанып баштаганда, уже организм эмне кылышты билет азыр. Кандай дарылашты организм билет. Бул жерден мен биздин закондордон, этикадан чыкпашым керек. Биздин Кыргызстан болобу, кайсы мамлекетте жашасак, ошонун закондору менен жашаш керек. Биз медицинага баарына каршы эмеспиз. Бул медицинада мынтип айтылат. Оорунун 95-97% нервтен деп коет. Чындыгында эле ошол. Чын эле. Ойдон деп коет, ойдон. Эми карап туруңуз. Бул медицинада айтылып атат.
эми ойду нерсти ким жакшылап? Психологдор жакшылап да. Биз жакшылабыз да. Анан ошол адам ошо ою тазалап баштаганда уже ден соолук тазалана баштайт. Бул биринчиси. Биз баягы эмеден чыкпашыбыз керек да. Экинчиси, адамдын 100% тагдыры дейт өзүнүн колунда дейт. Ой, өзүнүн колунда эмес. 100% тагдыры дейт өзүнүн оюна көз караганда дейт, оюна. Эми карап туруңуз. Биздин оюбузда кандай нерселер, жаман нерселер болсо, тагдырыбыз ошондой эле болот экен да. Медитация жасаганда ошол ойдун баары тазалаганда адамга уже баары өзгөрүп атпайбы? Баары өзгөрүп атат да. Да, да. Ошон үчүн бул жерде эмне кылыш керек? Адам эң күчтүү дары адамдын өзүнүн ичинде болот. Эң күчтүү дары адамдын өзүнүн ичинде болот. Мен мурда илгери массаж кылчумун, жана прыжигайна, анча мынча ийне сайчубуз, гимнастика кылып элдерди айыктырчу эмеспиз, жардам берчүбүз. Жанагы гырыжаларга мен өзүм таң калам бул нерсеге. Мен айыктырайын деп эч убакта айтпайм. Мурда гырыжаларды баягы ар кандай позаларды берип, машыктырып, бүт эле кыймылдатып, ар кандай эмелер менен айыктырып эме кылсак, мындай жардам берсек, азыр гырыжага эч кандай гимнастиканын кереги жок. Только медитация кетиришсек. Бизде мындай аябай көп болду, эми бир уникальный нерсе булчу. Да. Мен ошол үчүн азыр деле даже кечирип коесуз, тиги айта турганым деле мындай бир башка лишний сөз жок да азырчы. Жанагы эле сөз и все. Мен азыр мисалы лишний деле сөз сүйлөгүм келген жок да. На самом деле уникальный нерсе экен. Билген адам сүйлөбөйт эже. Жок, кээ бир ойлотуп болуш керек, бул чогуу эмне созулуп отурат депчи. Ошону айтып коеюн дедим да. Билген адам сүйлөбөйт. Азыр эми баягы биз Кудай буйруса могу күзүндө жатаканасы менен ашалып атабыз бир. 100 месяцка чейин пландаштырып атабыз. 100 месяцка чейин. Анан ошондо Кудай буйруса ошондо могу медитацияны тереңирээк берип туруп, врачтардын көзөмөлүндө болот. Жакшы. Неге дегенде мына могу 7-8дөн бир экөөнө медитациянын кичине тереңирээк берип келет. Уже ооруп алды больницага алып келишти. Неге дегенде ал эчтеке болбойт. Муну туура түшүнүш керек. Ошол оорулардын стадиясында кандай өтүш керек, эмне тамак ичиш керек, эмне болот. Кээ бир учурда медитация эсип давление көтөрүлүп кетет. Бирок эч кандай коркунуч жок. Кичине көтөрүлөчү. Ошол убакта кандай түшүрүп коюш керек. Ушунун баары мындай эме менен кете берет да. Эми бул чоң илим. Азыр муну баягы жаңы баштаган үчүн баягы 3 күндүк, 1 жумалык медитация окуусу эле акырындык менен эле кетирип атабыз. Акырындык мененчи. Анан эми адамдын эго деген нерсе бар да, бул дүйнөдө эң чоң душман эго. Напси деп коет да. Бул жерде могу биздин медитациянын секрети ошол эго менен кандай иштеген өздөрү билбейт. Секреттер бар. Мисалы, бир эле сөз 3 багытта сүйлөнөт. Бир эле сөз. Мисалы, бошоттум, бошоттум мисалы, баш булчуңдарын бошоттум дегенде уже бул акыл менен жасалып атат. Байкап атасызбы? Бошоттум. Эми карап туруңуз. Бошотом или бошотуп жатам. Бул да башка нерсе. Мисалы, боштукта, бул жерде башка нерсе иштейт. Түшүнүңүзбү? Бул жерде адам өткөн чак менен анан келер чак менен жашайт. Өткөн чак, келер чак. Адамды ошол өзүнүн баягы сөздөр
алып келип кое турган нерселер бар. Мисалы боштукта деген эчтеке иштеген жок да. Бошотуп жатам дегенде мейиштип атат. Эң жөнөкөй эле нерсе. Көрдүңүзбү? Эң жөнөкөй эле нерсе. Учурчак кез абдан жагат да. Ушундай, я не знаю, аябай приятно учурчак деле жыргап магдырап отурасың да, бир учурчак реально жакшы экен да, аябай. Анан көпчүлүгүн уйку басат эми баягы көрүп аттыңызбы? Ар кандай адам ар кандай этаптарын өтөт. Ооба, ар кандай басат. Ар кандай этаптарын, ар кандай. Мени башында шалакта уктадым мен башында. Баягы Бишкекте 7 күндүктө окуп аткандачы, шалакта уктап аттым жөн эле. Анан алда өттү. Баш көтөрүп окуйт, баш көтөрүп. Чындан деле ошондой болду. Сөөк саактарым ооруду уже, ну, кийинчерээк, где-то 1 айдан өтүп калгандан кийин. Мен эч нерсе кылган жокмун. В смысле, это обострение болуп атат, өтүп кетет деген мааниде эле өтүп кетти. Анан деле вот бир 10 чакты күн болуп калды, бутум кадимкидей эле аксады. Видимо, бир муун томук жакта бирдеке бар окшойт да. Я не знаю, эмне экен. Ну, проблема да. Кадимкидей эле бир бутум аксап жүрдүм да. Аны да жайына койдум. Ну, значит, это тиет от болуш керек депчи. И өтүп кетти. 3-4 күндөн кийин өтүп кетти да. Даже жанагы тиштер салынат го. Пломбалар, бүт тиштердин баары козбойт. Тиштер козбойт. Илгерки 15 жыл, 20 жыл мурда сынган жерлердин баары кайра ордуна келип козбойт. 15 жыл, 20 жыл мурда сынгандар бар го. Организм ошонун баарын кайра өчүп орлап чыгат. Ошондой сон нерсе. Кудай буюрса, бул нерсени дагы бир чоңойтобуз. Күзүндө Барсынай Кадырбековундай эжебиз менен буюрса ушул нерселерди пландатабыз. Күндө совсем бир башкача программалар чыгабыз. Азыр мунун баары мындай эме, пробныйлар кетип атат азыр, билесизчи. Пробныйлар кетип атат. Анан күзүндө бул совсем башкача азыр ушул нерсенин үстүндө иштеп атабыз. Теги мисалы меники да, мен өзүм жөнүндө сурагым келди. Ошо медитация эле кылып атам дегенде, анан экинчи курс аябай интересно болду. Башталганда эле акырын окуйсуң келет да. Экинчи курс мындай эже. Биринчи курста телефонду зарядкага сайып, анан керектүү колдонуп. Анан кайра кечинде зарядкага сайып атпайсызбы? Медитация кылганда, кечке чарчап калганда медитация кылып койсок, кайра ордуна келип сонун болуп атпайсызбы? Бирок чарчабай да калат адам. Экинчи курста генераторду коет, адам ичинде генератор иштейт. Генератор, биз телефонду зарядкага сайып отурбай эле, денеде генератор биздин аккумуляторубузду өзү толуктап турат. Анан адамда генерация болбогондо чарчайт. Генератор деп коет. Биз ичинде генератор бар, адамдын ичинде, могу киндиктин тушунда, киндиктин алдына генератор деп коет. Илгери биздин баатырлар, балбандар, могу кур тагып жүргөн, күмүштөн кур тагып жүргөн, алтындан кур тагып жүргөн, анткени ошол генерация энергияны кармай турган генерациялар да. Ошону баягы жасалма жол менен кармап жүрүшкөн. Экинчи курста ошол генерация иштеп атат. Генерация иштеп баштаганда чарчабай калат. Чарчоо деген түшүнчө болот. Энергия демекчи? Денесинде генерация жүрбөй калган адам чарчайт. Ошо чарчайт, генерация жок да. Тиги энергия демекчичи, менде дагы аны да байкадым да. Эми кара жумушка мне уже канча, уже мен 54 жаштамын. Кара жумушка деле эми баягы жаш кезинде жасайсың, эми азыр уже эме жок да, желание жок да даже. Анан мен азыр апамдын үйүндөмүн да. Анан
чөпкө чыккыла деп чөпкө чыгышты да, чөп чаап анан которуш керек болуп калыппаса. Анан үйдөлөрдүн баары тең барышып эметти, анан жок мен чыкпайм деп атам да. Эми ал 2 гектардан ашык жер экен. Анан эртеси күнү бүтпөй калыштыр экен, анан эртеси күнү өзүм уялына кой чыгайынчы деп анан чыгып атпаймынбы. Аябай таң калдым да, күн тим эле аябай ысып эле турат. Кадимкидей вот с удовольствием иштебедимби? Мен өзүмө таң калып калдым. Жаш кезибизде иштечүбүз го эми, конечно, бирок эми көптөн бери ушундай кара жумушка да чыга элек болчумун. Мен өзүм аябай таң калдым. С удовольствием иштеп, кадимкидей энергияны байкадым да өзүмдө. Да, Күндүн ысыгынан кыйналган жокмун. Башыма шляпа кийип алдым, очки кийип алдым. Бирок тим эле зыңкылдап, тим эле аябай с удовольствием иштедим. Аябай өзүм молодец Айнура деп койдум да. Эми мен силерге дагы бир секрет айтып берейин. Неге дегенде мен көп нерсени ачпай атканымдын себеби адамда мындай да, адамга информация берип койсоң, информация адамды бузуп таштайт. Ошо өтө көп нерсенин деле кереги жок окшойт э. Алдын ала берилген информация любой адамды бузат. А мисалы медитация жөнүндө көп нерсени айтайын дейм. Көп ойду токтотуш керек турбайбы? Анан ой токтодум эле баары жакшы болуп турбайбы? Мен билип алдым деген эго адамга отуруп калат да. Ал адамды кайра өстүрбөй калат. Өстүрбөй иштейт. Мына менин айтайын дегенимчи, могу эле жана баракчаңыздагы, аккаунтуңуздагы информацияларды эле мындай акырындап угуп коюш керек. Чуть-чуть информация алыш керек. Анан деле ошол дагы эле айтайын, по правилам эле медитация жасай бериңиздерчи. Туура дышать этип, омуртканы түзө алып эле. Бүттү экен. Эми насколько я поняла, ушул эле нерсе пока достаточно окшойт. Пока, да, мындай өзүбүздүн ал түшүнүккө өзүбүз келет экен окшойбуз. Мен ошондой түшүнүп атам. Бардык суроого жооптучу акырындап ала берет экенбиз өзүбүз. Ушундай түшүнүп атам да мен. Жанагы сиз ысыкта кыйналбай атам дегенин себеби адамдын ичинде кондиционер Алла таалам ушунчалык керемет сат, адамдын ичинде кондиционер бар. Как будто ошондой чын эле. Кондиционер бар, Мо эки омуртканын эки жагынан кондиционердин өзүнүн энергетикалык каналы бар. Эми карап туруңуз. Бирөөнү илимдерде ар кимде ар кандай айтылат. Бир канча варианттар бар. Бизге кыргызча айтканда ин каналы, анан ян канал деп коет. Муздак, анан ысык сууктун каналы бар. Эми илимде бул асмандан келген энергия, анан жерден энергиясы муздак деп бир канча варианттар айтып берсек болот. Мен кыргызча жалпак тилде айтайын. Анан ошол биз медитация кылган ошол ичиндеги каналдар ачылат. Эми карап туруңуз. Ошол адамда күн ысып баштаганда, ошол ин каналы өзүнүн энергетикасын көбөйтүп туруп, биздин денени муздатып турат. Ин каналы. Эми карап туруңуз. Күн суук болуп баратканда, ин каналынын энергетикасы азаят да, баягы кондиционер сыяктуу эле, ян каналынын энергетикасы плюс энергетика көбөйүп туруп, адам üşүбөй калат. Көрдүңүзбү организм кандай иштээрин? А мисалы мен керээлдин кечке көлдө жүрөм мына. Мен зонтик деген менде түшүнүк жок. Мен керээлдин кечке күндө жүрсөм деле мен жүрө берем. Менде суу ысык деген түшүнүк жок. Жалал Абадта жүргөндө деле, каякта ысык болбосун жүргөндө ысык деген түшүнүк жок. Анткени адамда ошондой иштеп калат. А мен келинчегим айтып турат дайыма. Сен печкасың деп калат да. Баягы жаныма келип ичине жатып койсо да тердеп тургап ысып кетет. Ошон үчүн бул организмде ошол ин-ян каналы ачылганда, ичинде энергетикалык канал ачылганда адам ошондой болуп калат. Андан тышкары дагы бир канал бар. Адамдын ичинде учурчактын каналы бар. Учурчактын каналы. Ошол учурчактын каналынын өзүнүн кошо турган эмелери бар. Эми аларды Кудай буйрса буну акырындык менен да үйрөтүп келе атабыз. Аны үйрөтпөсө деле өзү иштей берет. Сиз аябай туура нерсе айттыңыз. Билиштин кажети жок. Адамга мораль окуган бесполезно. Сен ыймандуу бол, анан улууну сыйла.
кичүүнү сыйла бесполезно, бул вообще иштебейт бул нерсе. Бул уже өткөн психология уже. Бул адамга мораль оккан 10 жыл мурда эле бүткөн. Ошон үчүн биз иш менен кылыш керек экен бул. Иш менен кылабыз. Буюрсачы. Самый главный иш практика, туура практика. Качан адамга баягы туура практика болуп, жакшы нерселерди туура жасап баштаганда уже адам эң биринчи очередь адам жөнөкөйлүккө келет. Жөнөкөйлүккө. Эгер адамда туура эмес практика болсо, адам акшыңдап калат. Айрыңга акыл үйрөтүп, моундай болуш керек, тигиндей болуш керек, анан байыт үйөм, анан мындай кылып, тигиндей кылып, айыктыр үйөм депчи. Туура эмес. Анда ал адамда эго күчөп кеткен болот. Туура эмес практика адамды жалкоолукка киргизет, или өткөн чакка, или келер чакка алып келип иштейт. Туура практика адамды жөнөкөйлүккө алып келет. Ошон үчүн бул жерден ошол сиз айткандай Кудай деп эле медитацияны акырын кыла бериш керек. Анан өзү көтөрөт. Мүлүк нерсе го. Büyük нерсе. Алла Тааланын ичибизде өтө чоң күч бар. Өтө чоң күч бар. Ошол нерсенин баары калыбына келип турат. А бул жерде ден соолук деле эмес, адамды баардык тараптан калыбына келип турат. Баардык тараптан. Мисалы үй бүлөдө бир эле апам ашыгып баштаса, автоматтык түрдө күйөө соңулат. Күйөө соңулат. Эгер күйөөсү карабай кетип атса, күйөөсү кутактабай жатпай калса, күйөөсү аялына көңүл бурбай калса, кафеге алып барбай калса, жакшы мамиле кылбай калса, 100% аялдын энергетикасы булган деп билсек болот. Качан аялдын энергетикасы булганганда эркектин вниманиясы аялга жоголот. Качан аял киши жаркырап, нурданып, ичи тазаланып баштаганда, ошол аялга урматчылык күчөйт. Анан мунун дагы бир адашып кете турган жактары бар. Көп кыздар баягы кичине медитация жасап эле баягы красавица болуп калса, эркектер карап баштаса, бул туура эмес. Бул ошол медитация кылып атканда ушундай шайтандын өзүнүн азгырттары болот. Мисалы жакшынакай болуп баратканда эле баягы жигиттер чыгып айтса, мен жигиттер карап атат, мен мындай болуп калам деп эле, ал туура эмес үчүн андан өтүп кетиш керек. Анан дагы медитацияны улай бергенде аял кишиге, кыз киши, аял кишиге мына ыйыктык келип баштайт, тазалык келип баштайт. А ошону көргөн эркектер ал аялга болгон сразу ой өзгөрөт. Эгер аял тазаланбаса, ал аялдар, кыздар эркектерге мындай сексуальный объект катары эле көрүнөт. Жыргаш керек, бир жатап алыш керек, жыргабаш керек дегенди түшүнүп болот. Качан аял кишинин жан дүйнөсү тазаланып баштаганда, ошол баягы мурдагы сексуалдык объекти катары көрүп аткан эркек ошол аялды көргөндө 100% ой өзгөрүп кетет. Ошондо аялда тазалыкты көрүп, аруулукту көрүп, жакшы энергияны көрүп, ушундай да карачы, аял заты бар экен деп туруп, ошол эркектин ошол аялга болгон ой өзгөрүп кетет. Качан аял кишинин баягы эмеси, аң сезими булганып калса, эркектердин баары бузуктуу көрүнө берет. И эркектерге деле. Биздин аң сезим бузулса деле баары баягы жаман көрүнө берет, мындай, баары эле мындай тигиндей депчи. Качан адамдын жан дүйнөсү жаркыраганда, башкага болгон көз караш өзгөрөт. Ошон үчүн бул жерден медитация бул аябай чоң илим. Мен буга бир канча жылдан бери жүрөбүз бул нарсаны. Анан сүйлөгөн бесполезно, кыскасы. Сүйлөгөн бесполезно. Только иштеш керек. Көлдүн кайгындасыңар? Бостерде. Ошо Бостердин кайгындасыңар? Бостердин бул сентябрда бир коттедждердебиз. Пансионатта. Анан Кудайым буйрса, могул жерден дагы бир эме кылып кетейин. 10-сында көлдө башталат. Уже бияка аз эле адам алабыз, анткени себеби да өзүбүз ысабы кичине азыраак эле адам алалы деп атабыз. Ошол эртең менен бир маал, кечинде бир маал машык болот. Анан калоочулар көлдүн жээгинде медитация кылса болот. Ошол жерде.
Эме канчада болот? Бир күн катышып кетсе болобу? Конечно болот. Канчадан? Сизге мисалы мындай жактар бар. Бизге мурда бул жерден биздин кийинче эле акча алчу эмес. Бизге Жок, мисалы просто постоянно катышып тынбай азыр кечиресиз, мүмкүн сиздин оюңуз менен туура эмес түшүнүп калдым, кечирип коесуз. Бизге жакшылап баягы үйрөнүп аракет кылып аткан адамдарга бизге биринчи, экинчиге катышкандан кийин анан кийинкилер кадимкидей мындай эме уступка кетип баштайт, конкретныйда кетип баштайт. Анткени себеби ал адамдын баягы эмгегин эмесин баалаш керек, бизде акчага эметип албай. Башында баягы биз мизерный акча, биз 10.000 сом, 8.000 сомдон алып атабыз, өтө мизерный акча. Мен үйрөткөн нерсенин алдында муну 200-300 миңден деле үйрөтсөк болот, бирок өтө мизерный акча. Биздин баскан турган аренда деген бар, ошолорго эле эме кылабыз да. конечно. Ошолордун эмесин чыгартып анан ошол келип кетсеңиздер болот. Келип машып кеткиле, дагы бир сыйда медитацияңызды, дагы бир сыйда лечебный багытында кошуп коебуз, менден подарок. Эгер келсеңиз, бир ошо дагы результатты тездетие турган да методдор бар. Результатты тездетие турган методдор бар. Жок, эме мен мындай жантылашпашым керек, я это знаю. Буйрук менен болот. Баары буйрук менен. Келип кетиңиз, убактыңыз бош болсо. Ошо Анан дагы эфирден пайдаланып айтып коеюн. Көл бүткөндөн кийин ушул айдын аягында Жалал Ош Жалал биригип туруп бир жайлоого чыгабыз. Буюрса бир жакшы мындай салкын жерге чыгабыз. Эгер Ош Жалалда болуп атса, биздин менеджерлердин телефонун жазып коебуз. Ошол жакка байланышып, ошол жакка эмесеңиздер болот. Эми бул жерде айта берсек сөз көп. Ошон үчүн баягы во время медитациядан нар жаган улашып кетти да. Мен дагы эле айтып коеюн, ошо түз эфирге чыгып алып эчтеке сөз сүйлөбөйт, соозун эле отурат деп ойлобоңуздар. Бул жерде деген только эле туура дышать эткенди, омурткаңды түз алып отурганды үйрөнүп туруп эле жасай бергиле, бүттү. Башка эч нерсенин кереги жок. Анан акырындап көрөт экенбиз өзүбүз буйруган. Анан могул жерден дагы эме өтүп коеюн, эфирден пайдаланып. Биз көпчүлүк учурда могу келген каттарга жооп бере албай калабыз. Ошон үчүн аябай чоң кечирим сурайбыз. Баягы бир жакшы сөз бар эмеспи? Жоопсуз калтырбаш керек каттардычы. Ошон үчүн биз азыр көпчүлүк каттарга жооп бере албай калып атабыз. Неге дегенде баягы убакыт жетпей калып атат. Кийинчерээк Кудайым буйрса ар бир каттарга жооп берип эметип турабыз. Ошон үчүн могу бизге кайрылып кат жазгандарга аябай чоң кечирим сурайбыз. Бизди туура түшүнүңүздөр. Анан кайра жаза берсеңиздер жооп бере беребиз. Баягы кат келгенден кийин алдына кетип кала берет да. Анан убакыт болгондо карай калабыз. Могу дем алган жөнүндө дагы Сайдулаева, мен дем алышты өздөштүрө албай жатам дейт. Неме кылсаңыз болот экен. Биринчи башында кичине кыйынчыраак болот экен, андан эле уже байкалбай эле мындай өздөштүрүп кетет экенбиз өзүбүз эле. Поэтому эме переживать эткенге деле болбойт болуш керек, Акырындап үйрөнөбүз ар бир нерсени. Ал азыр ужечи чын эле меники башында мен деле эсим алып тигинтип эле ушундай бир кыйналган момент бул. Башында ошентип кыйналат экенбиз чуть-чуть. Андан кийин уже ошол жанагы эле темпте кете берсеңиздер, ошол дем алгандын өзү дагы ошондой бир нукка түшүп алат экенбиз. Нукка түшөт. Акырындап сонун болуп калат экен. Убактыбыз бүттү окшойбу, кандай? Мен даже сизге ыраазычылык же. Анан могул жакта мен жасай албай атам, омурткамды түз кармай албай атам, андай мындай дегендер суроолор көп болуп атат. Неге дегенде адамдын ичинде эго или напси деп коебузбу, или эмоция деп коебузбу көп болсо, адам жасай албайт, кыйналат, өтө кыйналат. Бул жерде бул сөздөн кайра тажагандан кайталабайм. Бул жерде бар олялар Мухаммед пайгамбарыбыз айткан
баардык пайгамбарлар айткан эң чоң иш бул өзүнүн ичиңдеги нафси менен иштөө деген болот да. Ошон үчүн бул кыйын иш чынында. Болбой эле жасай берсе, Алла Таала эмнени жакшы көрөт? Бул жерде баягы мусулманчылыктар ар кандай баягы промес түшүнүктө жүргөндөр айтышы мүмкүн. Баары Алладан болот, анан силер эмнени айттырасыңар андай мындай деп буга жооп Алла Таалам аракет кылган адамды жакшы көрөт экен да. Аракет кылган адамды колдоп баштайт экен. Аракет кылсаң берекеттин дегендегидей. Ошон үчүн аракет эле кыла бериш керек. Дагы могу жерден айтып коеюн, мурда бизде окуп кеткендер, Кудайым буйрса могу Бишкекке телефон чалып иде. Кудай буйрса могу Бишкекте окугандар, Окто окугандарга барып туруп атайын бир күндүк медитацияны уюштуруп беребиз. Биздин атыбыздан бул подарок болот. Эмнеге дегенде баягы бизге келген адамдарды тыштап койбой. Эме кылабыз. Экинчиден, бизде окугандар кимиңиздерде суроо болсо, уялбай, эметпей биздин чатка жазып, общий сурай бериңиздер. Бир жооп берип, баягы бул тирүүчүлүктө бири-бирибизге жардам берип, жакшы жашап өткөн жакшы да. Биздин деген мисалы азыр ушундай доордо жашап аткан экенбиз. Эми ал чын эле бул деле бир лишний нерсе болсо керек, бирок мындай биз ушундай доордо жашап атабыз да, баягы духовный эрада жашап аткан турбайбызбы дегендейчи. Анан мындай бир баары коомубуз, мисалы Кыргызстаныбыз, Кыргызстан ар бирибиз тазалансакчы, Кыргызстаныбыз тегерек четибиздеги тазаланат. Тегерек четибиз тазаланса, Кыргызстаныбыз тазаланат. Это же классно. Биздин жашообуз, эртеңки балдарыбыздын келечеги болуп атпайбы? Тазаланган деген абдан сонун экен да. Ушундай бир керемет нерсени алып чыкканчы, сизге аябай ушундай ыраазымын да. Аллам ыраазы болсун. Ыраазычылыктан аябай буюрса аман болуп, элибиз сак болуп, ушул нерсеничи аябай көбөйтүп, кеңейтип Кыргызстанга жайылсын. Кыргызстан эмес, бардык жерге жайылсын. Ушинтип планетабызды ушинтип сактап калабыз да. Ар бир адам ал өзүбүздөн зависит этет, бизден зависит этет турбайбы? Башка бирөөдөн эмес да, ар бирибизден зависит этип атпайбы бул нерсе? Ошол үчүн биз көп нерсени айта албайбыз. Ытасы кетип калып да кабылдап деген жөнөкөй да ишиңизге ийгилик болсун. Мен да зарядкам өчүп атат же. Тутулап баштады. Рахмат сизге. Катышуучуларга дагы жалпы алкышымды айтам. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, бакубат жашоо каалайм. Рахмат. Чоң рахмат, ыраазымын. Жакшы жасаңыздар, жакшы жасаңыздар. Рахмат.